Кыргызстанда эки керемет инсан бар, чегарадан тактоо боюнча керемет адистер. Булар Саламат Кулембетович, Аламанов, экинчиси Искандар Курбанбай. Бир добуштан Мадумаровдун чечими Кыргыз Республикасынын пайдасына чечилген деген жоопторун беришти сотто. Менин атым аталыптыр 62 киши деди. Бардык ошо мен айткан сөздү колдош дегендей пикирди айтып турду. Чегараны бүгүн чечпесек, эртеге 10 жыл өткөндөн кийин, 15 жыл өткөндөн кийин, 20 жыл өткөндөн кийин эки эселенип, үч эселенип, көйгөй андан да көп жарала берет. Тажик тарап сүйлөшүүдө мына протоколго кол коюлган протокол бар силер тараптан. Ошон үчүн бул жерди арендага алгансыңар деген жооп беришти деп. Мен айттым, биз ал протоколду признавать этпейбиз. Кыргыз Республикасы 4 мамлекет менен чектешкен болсо, 4өө менен маселе чечилди. Эми мындан ары өнүгүүнүн жолуна түшөбүз. Ошондон биз сүйлөшүүдө тарап айтканбыз. Бул протоколду биз күч жок деп эсептейбиз.